Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Андемесе маанайыңар кандай? Бүгүн кыргыз тили балдар. Сабагыбыздын темасы текшерүү жат жазуусу. Текшерүү жат жазууга көңүлүңөрдү бөлгүлө. Анда жакын келип конт коюп көңүл бөлгүлө балдар. Сабагыбыздын максаты окуучулар орфографиялык жана пунктуациялык билгичтиктерин арттырышат. Катасыз, туура жана сулуу жазууга умтулушат. Эне тилин сүйүүгө тарбияланышат балдар. Анда бүгүнкү жат жазуунун темасы көпөлөк. Айдардын терезесинде көпөлөк жашоочу. Ал болсо башка көпөлөктөрдөн айырмаланып турар эле. Сүйлөмдү кайталап коеюн. Айдардын терезесинде көпөлөк жашоочу. Айдардын терезесинде көпөлөк жашоочу. Жетиштикпи? Ал болсо башка көпөлөктөрдөн айырмаланып турар эле. Ал болсо башка көпөлөктөрдөн айырмаланып турар эле. Көпөлөк былтыркы күздө түшкөн кургак жалбырактардан жасалган болчу. Көпөлөк былтыркы түшкөн кургак жалбырактардан жасалган болчу. Көпөлөк былтыркы түшкөн кургак жалбырактардан жасалган болчу. Анын чоң канаттары өрүктүн жалбырактарынан эле. Анын чоң канаттары өрүктүн жалбырактарынан эле. Алчанын жалбырактары болсо көпөлөктүн кичине канаттарынан сезилип турчу. Алчанын канаттары болсо жалбырактары болсо көпөлөктүн кичине канаттарындай сезилип турчу. Сүйлөмдү кайталап коем. Алчанын жалбырактары болсо көпөлөктүн кичине канаттарындай сезилип турчу. Денеси талдын жалбырагынан. Ал эми муруттары болсо карагайдын ийнесинен жасалган. Денеси талдын жалбырагынан. Ал эми муруттары болсо карагайдын ийнесинен жасалган. Сүйлөмдү кайталап коеюн. Денеси болсо талдын жалбырактарынан. Ал эми муруттары болсо карагайдын ийнесинен жасалган. Жаңы сүйлөм. Мына ушундай укмуш көпөлөк түстүү кагазга чапталып турган. Мына ушундай укмуш көпөлөк түстүү кагазга чапталып турган. Мына ушундай укмуш көпөлөк түстүү кагазга чапталып турган. Аны көргөн киши суктанып таң калчу. Аны көргөн киши суктанып таң калчу. Аны көргөн киши суктанып таң калчу. Бир күнү Айдардын апасы терезени ачса, шамал кирип көпөлөктү учуруп жөнөдү. Бир күнү Айдардын апасы терезени ачса, шамал кирип көпөлөктү учуруп жөнөдү. Бир күнү Тимурдун апасы терезени ачса, шамал кирип
көпөлөктү учуруп жөнөдү. Айдар аны колу менен тосуп алам деп, кургак жалбырактан жасалган канаттарын сындырып алды. Айдар аны колу менен тосуп алам деп, кургак жалбырактан жасалган канаттарын сындырып алды. Айдар аны колу менен тосуп алам деп, кургак жалбырактан жасалган канаттарын сындырып алды. Байкуш бала ыйлагысы келип, аябай ызаланды. Байкуш бала ыйлагысы келип, аябай ызаланды. Сүйлөмдү кайталап коеюн. Байкуш бала ыйлагысы келип, аябай ызаланды. Ошол учурда көпөлөк киши сыяктуу сүйлөп, Айдарга: "Кайгырба, досум, мени кайра жасап алсаң болот", деп баланы сооротtu. Ошол учурда көпөлөк киши сыяктуу сүйлөп, Айдарга: "Кайгырба, досум, мени кайра жасап алсаң болот", деп баланы сооротtu. Кайгырба, досум, мени кайра жасап алсаң болот, деп баланы сооротtu. Сүйлөмдү кайталаймын. Ошол учурда көпөлөк киши сыяктуу сүйлөп, Айдарга: "Кайгырба, досум, мени кайра жасап алсаң болот", деп баланы сооротtu. Сен эшикте күзүндө түшкөн жалбырактардан көп терип келип, канаттарымды оңдоп, кайрадан жасагын. Сен эшикте күзүндө түшкөн жалбырактардан көп терип келип, канаттарымды оңдоп, кайрадан жасагын. Канаттарымды оңдоп, кайрадан жасагын. Сүйлөмдү кайталап коеюн. Сен эшикте күзүндө түшкөн жалбырактардан көп терип келип, канаттарымды оңдоп, кайрадан жасагын. Азаматсыңар балдар, биздин текшерүү жазуубуз аягына чыкты. Анда эмесе балдар көнүгүш дейбиз. Бул төмөндө турган макалдарды толуктайбыз. 4 макал силерге берилген. Көп чектин ордуна сөздөрдү табабыз. Кезде берсин мээнетти, берсин дөөлөттү. Кана ойлонобуз балдар. Бардын бар. Көп чектин ордуна сөз табабыз. Жаш келсе, кары келсе. Кебин капка сал. Азаматсыңар, бул жерде 4 макал силерге бергенмин. Бул 4 макалдан көп чектин ордуна сөздөрдү табуу менен зиректикке, тапкычтыкка тарбияланасыңар балдар. Азаматсыңар. Анда тапшырма. Бул сүрөттү карап, 4-5 сүйлөмдөн турган чакан текст түзгүлө. 4-5 гана сүйлөм турсун. Ал эми бул сүрөткө тема койгула. Анда саламатта калгыла. Ноокат районундагы Бекиев атындагы орто мектебинин мугаллими Тургунбаева Максуда. Көрүшкөнчө саламатта калгыла, менин балдарым.